Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин кезектеги министрликтин отчету рубрикасындагы чыгарылышыбызда министрликтин санариптешүү жаатындагы жетишкендиктери жөнүндө айтып берүүнү туура көрдүк. 2019-жылы министрлик тарабынан мамлекеттик жөлөк пулду дайындоого керек болуучу 10 справка толугу менен автоматташтырылды. Башкача айтканда, мамлекеттик жөлөк пулду дайындоого керек болгон документтерди аймактык башкармалыктардын адистери түндүк системасы аркылуу өздөрү чогултуп, тактап калышты. 2019-жылда министрлик түндүк системасы аркылуу 1,6 миллион жакын маалымат алмашуу жүргүздү. Бул эмнени билдирет? Бул былтыркы жылдын 6 айдын ичинде эле 1,6 миллион жолу биздин жарандар ар кайсы мекемелерге барып, кезекке туруп, акчасын, убактысын коротуп, документтерди чогултпай калганын жана аларга карата мамлекеттик кызмат жеңил, коррупциялык көрүнүштөрсүз ачык айкын көрсөтүлдү деп айтууга болот. Министрлик түндүк системасы аркылуу маалымат алуу боюнча тиешелүү 10дон ашуун мамлекеттик органдар менен келишим түзүүгө жетишти. 2019-жылдын жыйынтыгы менен министрлик санариптештирүү боюнча эң мыкты мамлекеттик органдардын катарына киргенин билдирем. Санариптештирүүнүн жыйынтыгы катары балага сүйүнчү алуунун мөөнөтү кыскарып, жеңилдетилди. Бала асыроонун бирдиктүү базасы, интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бирдиктүү базасы, оор турмуштук абалдагы үй бүлөлөр жана балдардын бирдиктүү базасы, жумушсуздук боюнча онлайн каттоого туруу занятость KG порталынын ишке кирүүсү, социалдык жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгүнү онлайн текшерүү электрондук калькулятор ишке киргизилгендигини белгилесек болот. Министрликтин 50дөн ашуун аймактык башкармалыктары, 16 социалдык стационардык мекемелери жана 5 тутумдук мекемелери толугу менен автоматташтырылган 1С бухгалтерия программасына өттү. Бардык бухгалтердик отчеттор автоматтык түрдө берилип калды. Эми республика боюнча жылына аймактык башкармалыктардын жана социалдык стационардык мекемелердин бухгалтерлери квартал сайын Бишкек шаарына бухгалтердик отчет бериш үчүн убара болуп келишпейт. Бул программанын жардамы менен адистер аткарган иштер толугу менен автоматташтырылды. Программанын жардамы менен тез арада бир топ отчетторду даярдап алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ар кандай катачылыктар жок болот. Ошол эле учурда адамдык фактор толугу менен жокко чыгарылды десем болот. Бухгалтерлердин иши кыйла жеңилдеди. Мындан тышкары бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттардын отчеттуулугу, ачык айкындыгы камсыз болду. Ошону менен бирге аймактык бөлүмдөрдүн командировкага кетирген миллиондогон акча каражаттары үнөмдөлдү десем болот.